Ата бин Абу Рабах рахматуллах алейхи мындай дейт. Мага Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламнын хадиси жетти. Кимде ким эртең менен Ясин сүрөсүн окуса, ал адамдын ошол күндөгү зарылчылыктары аткарылат. Хадистерде Ясин сүрөсүнүн көптөгөн фазилеттери айтылган. Бир риваятта келген. Ар бир нерсенин жүрөгү болот. Ал эми Кур'аны Каримдин жүрөгү Ясин сүрөсү. Кимде ким Ясин сүрөсүн окуй турган болсо, Алла Таала ага 10 жолу Куранды окугандын сообун берет. Дагы бир риваятта келген. Алла Таала Тоха жана Ясин сүрөсүн асман менен жердин жаралышынан 1000 жыл мурда окуган. Качан периштелер аларды угушканда айтышты: кайсыл үммөткө ушул сүрөлөр берилсе, ошолор бактылуу жана кимдин жүрөгүндө болсо, ал да бактылуу жана кайсыл тил аны окуса, жаттаса, ал да бактылуу. Бир хадисте айтылган: кимде ким Ясин сүрөсүн Алланын ыраазычылыгы үчүн окуса, анын мурунку күнөөлөрү кечирилет. Ошондуктан бул сүрөнү өлгөн адамдарга окугула. Бир хадисте келген. Ясин сүрөсүнүн аты Торатта Мунима деп айтылган. Себеби алар окуган киши үчүн дүйнө акыреттин жакшылыгын ороп алышкан. Ал дүйнө акыреттин кыйынчылыгын алыстатат жана акыреттин коркунучунан сактайт. Башкача айтканда, момундардын даражасын көтөрүүчү, капырлардын даражасын түшүрүүчү. Башка бир хадисте мындай деп айтылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: менин жүрөгүм каалайт, үммөттөрүмдүн ар биринин жүрөгүндө Ясин сүрөсү болуусун. Дагы бир хадисте айтылган. Кимде ким ар түнү Ясин сүрөсүн окуп жүрүп өлсө, анда ал шахид катарында өлөт. Дагы бир риваятта ким Ясинди окуса, күнөөсү кечирилет. Ачка калганда окуса, курсагы тоет. Жолдон адашканда окуса, жол табылат. Малы жоголгондо окуй турган болсо, малы табылат. Тамак аз болушунан коркуп окуй турган болсо, тамак жетиштүү болот. Жан берип жаткан кишинин алдында окуса, жандын чыгуусу жеңил болот. Төрөттөн кыйналып жаткан аялдын алдында окуса, төрөт жеңил болот деп айтылган. Мукри рахматуллах алейхи айткан: качан падыша же душмандан коркунуч пайда болуп, эгер ал Ясин сүрөсүн окуй турган болсо, анда ошол коркунуч жоголот. Бир риваятта айтылган: кимде ким Ясин ва Софат сүрөлөрүн жума күнү окуп, дуа кыла турган болсо, дубасы кабыл болот. Булардын көпчүлүгү Мазахири хак китебинен алынды. Бирок хадис уламалары кээ бир хадистердин сахих болушу жөнүндө талаштар бар экендигин айтышкан. Бул баян Фазаил Амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.